Саламатсыздарбы, бир тууган кыргыздарым. Башталышы ырайымдуулук, ортосу сабырдуулук, аягы тозоктон кутулуу болгон ороз айы да аяктап калды. Ак ниетиңер менен Кудайдан өтүнүп, эңсеген каалоо тилектериңер кыргыз элине жакшылык алып келсин. Сабырдуулук көрсөтүп, терең ойлонуп, жогорку маданияттын чегинде ар кимибиз жалпы элибиздин келечегине салым кошолу. Мекенге сүйүү ыймандан дейт. Антпесек, пендечилик жеке кызыкчылыктын айынан бири-бирибизге адилеттүү мамиле кылуудан четтеп, ичара бири-бирибизге болгон нааразычылык, таарынычтык Кыргызстанда жылдан жылга күчөп келе жатат. Эң коркунучтусу, байы да, кедейи да келечектен үмүтүн үзүп, туулган мекенинен түңүлүп, чет өлкөгө кетип жаткандарын көрүп, жаның ачыйт. Убагында Афган согушунда жүрүп, өлүмдөн да коркпой, мекен үчүн согушкан баатырларын көрүп, суктанган элем. Биз кыргыздар өлкөбүздө тынчтык турса, татынакай жерибиз турса, эгемендүү мамлекетибиз турса, ичара талаш тартыштан башыбыз чыкпай, улуттук экономиканы талкалап, элибизди сыртка тентитип, баарыбызды кыйнаган ыймансыз саясаттан кутулбай койдук. Эч ким ачкадан өлбөйт. Эч ким түбөлүк бул түйнөдө калбайт. Ар бир тирүү жан өлүм даамын татуучу дейт ыйык Куранда. Кайда качпайлык, жеке курсак тоюп, эңсеген байлыкка жетербиз. Бирок эртегеч картайып, чоочун элде, чоочун жерде, жарык дүйнө менен коштошоордо баарыбыз мекенибизди эстеп өкүнүп калбайлы. Кыргыздар бир атадан тараган тууганчыл, намыскөй алакандай мамлекетпиз. Эгерде бири-бирибизге сый урмат көрсөтүп, биргелешип, адилеттүү оокат кыла турган жашоо эребизди издеп табууга аракет кылбасак, талаш тартыш, кемчиликтерди издөө, ичара бөлүнүп жарылуу багытында эч качан өнүкпөйбүз. Кандай гана маселе болбосун, анын себеби болот. Алгач ошол маселенин себебин аныктап, чогулган көйгөйлөрдү чечүү эрежелерин иштеп чыгып, адилеттүүлүктү камсыз кыла турган ынтымактуу мамлекет курууга умтулалы. Чечилбес маселе болбойт. Урматтуу кыргыз элим, эпчилдик кылып оокат тапканды үйрөндүк. Той берип, мактанганды үйрөндүк. Эми намысыбызды ойготуп, терең ойлонуп, сабырдуулук менен кадыр бартуу мамлекет түптөгөндү үйрөнөлү. Баардыгыңарды орозо майрамыңар менен куттуктайм. Көпчүлүк элибиздин катмары ак ниети менен сыйынып, элинин, жакын бир туугандарынын келечеги үчүн бата кылышты. Максатыңар орундалып, тилеген тилегиңер, кылган дуаңар кабыл болсун. Чын жүрөктөн баарыңарды